көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Той болот, тойдун эртеси болот дейт. Кайрадан НТС телеканал менен биргеликте биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун сиздер менен активдүү улантып келет. Албетте, биз жолуктук долбоору бул тарыхта кала турган долбоор десек болот. Биздин сиздер үчүн кызмат кылып атканыбызга 3 жылга жакын болуп калыптыр. Бүгүнкү күнү биз 6-чы сезондо кайрадан куттуу эфирде сиздер менен көрүшүп отурабыз. Биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев ар дайым музыканын ар дайым коштоосунда маанайга жараша бизди коштоп турган музыкантыбыз Эрлан Тогузбаевка кол чабалы. Дагы биз Болот мырза менен Милена айымга бактылуулук каалайбыз. Тойдогу жана кыргыз эли канча деген бата тилектерди кабыл кылды. Ошолордун бардыгы кабыл болсун. Чындыгында бизде неберелер пайда болуп атат, Ал эми биз ушинтип иштей берсек, бир күнү чөөрөлөр келет, ошентип туууралар келет, ошентип кыбыралар келет. Ошондо мен канчага чыгып калат болду экенмин, Эң негизгиси бар бололу. Ал эми бизди көрүп жаткан 7,5 миллион кыргыз эли дагы бар болсун. Биз жолуктук долбоору бул үйлөндүрүү максатында Кыргызстандагы социалдык эң алдыңкы проекттердин бири. 100% реалити долбоор десек болот. Ал эми урматтуу катышуучулар, сиздер дагы Болот мырзага окшоп ушул куттуу студиядан өзүңүздөрдүн бактыңыздарды таап кетиңиздер. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Урматтуу катышуучулар, сиздер бир нерсени билесиздерби? Бүгүн биздин арабызга бир эмес, 2 жаңы катышуучу келет. Кыз болгону жакшыбы же эркек балдар болгону жакшыбы? Өкө менен тең сүйлөшөсүзбү? Өкө менен. Анда биз бул жака жаңы катышуучуну чакырып коелу. Аты Тимур, өзгөчө жигит, жашы 30-та. Тимур мырзаны тосуп алалы, келиңиздер. Тимур мырза, куш келипсиз. Тимур мырзаны дагы биз кененирээк тааныш үчүн ушул жерде туттурсаңыз, кийинки дайыр катышуучу, жаңы катышуучу 27 жашта Эрлан мырза. Биринчи жолу. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз, Эрлан мырза. Бүгүн 2 катышуучу тең өзгөчө стилде экен. Эрлан мырзаны карасаңыз, кунг-фу менен машыккандардай көрүнөт экен, мындай спокойно. Ал эми Тимур мырзаны бул жүзү эле көрүнүп турат, эл кызматындагы мырза окшойт, Ошондуктан Тимур мырза, сиз Аклай айымдын жанында отуруңуз. Аклай айымдын сизге болгон жактыруусу пайда болду окшойт. Симпатичный экен деп аткан сиздин жана. Ал эми Эрлан мырза, сиз ким жанында отурасыз? Кимдин? Билбейки, анда Кабылгач айым жанында отуруңуз, келиңиз. Кечирип кой, Нурсултан мырза. Жаңыл мырза экен, Нурсултан мырза кечирип кой. Жаңыл мырзанын жанында турду. Анда сиздер экранга жакын келип берсеңиздер, жаңы катышуучулар жөнүндө да жакшы билгенге аракет кылалы, колдон келишинче. Ал эми биз баштайлы анда. Келиңиздер. Албетте, биздин бул башкы демөөрчүлөр Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак ымыркайдын назик терисинен аярлык менен кучактайт экен да. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы экен. 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук жалаяктар экен да. Ошон үчүн ар бириңиздер балалуу болсоңуздар, албетте Air Baby балдар жалаяктарын колдонуңуздар. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Дагы бир демөөрчүбүз Демирбанкка чоң ыраазычылык билдиребиз. Көңүл бургула, Демирбанк жазгы акциясын баштайт.
Демирбанк өздөрүнүн кардарларын ойлоп, пайыздык ченди төмөндөттү. Эми маанилүү сатып алууларды кийинкиге жылдырбай, 18,99% менен насыя алып, өз кыялыңызды орундатканга жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болдуңуз. Акция 31 майга чейин уланат. Насыя алуу үчүн Демирбанк тиркемесине түздөн-түз кайрылыңыз жана максаттарыңызды ишке ашырыңыз. Бүгүн неге жалгыз иштеп жаткан биздин көрүүчүлөрдө да суроо туулуп жатса керек. Менин кесиптешим Гүлназ Шыныбек кызы өзүңүздөр билгендей акыркы убакта интернет желесинде өтө популярдуу болуп, бир гана анын чыгармасы Кыргызстанда эле эмес, Африкага чейин кетти. Аны биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошол эле Аттиңай деген ырды эми Европада мирде ырдап жүрөт десек болот. Бирок Гүлназ айымда ушундай чечкиндүү болгондуктан, мээримдүү болгондуктан мен балдарыма барып жолукпасам болбойт деп өзүнүн убактысы менен, командасы менен азыр Африкада жүргөн убагы. Ошондуктан биз жолуктук долбоорунан Африкага ысык салам айтабыз да, эми Гүлназ айым менен байланышка чыкканга аракет кылалы көрүүчүлөр. Сиздер үчүн анда. Мырза менен тааныштырып берет окшойбуз, Мияка эле келип алат окшойсуз ошо, сиз не сахнанын ортосунда бала экенсиз да. Куш келипсиз, Тимур мырза. Саламатсыздарбы? Жашыңыз 30 экен. Аны билдик. Калган жөнүндө өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңизчи. Саламатсыздарбы? Менин атым Талантов Тимур, алпаруучу, уюштуруучу жана фитнес-коуч. Ал эми бул долбоордо менин талаптарым 18 жаштан 25 жашка чейинки акылдуу, ыймандуу, сый-урмат билген кыздарды күтөм. Чоң рахмат. Жол саламатсыздарбы, Канат мырза. Бүгүн бияка келип кыздарды карасам абдан сулуу экен. Барыңыздарга чоң ысык салам. Сиздер менен көрүшкөндөн аябай кубанып атам. Баарыңар суп-сулуу жигиттер, красавчиктер экен. Анан ушундай жылуу тосконго чоң ыраазычылык айтам. Чоң рахмат. Өзүм 96 жылкы болом. Заманбап мырзамын. Ал эми өзүмө 30 жашка чейин турмуш курбайм деп
сөз бергем. Ошо жакында эле жашка чейин деп, 30 жашка чейин деп. Жакында эле туулган күнүм болду. Апрелдин башында 30га толдук. Куттуктайбыз. Бир ай мурун Москвадан келгем. Москвада алпаруучу болуп, чоң концерттерди өткөзүп, уюштуруучу болуп иштеп жүрдүк. Жана ошондой эле бир жыл мурда өзүмдүн жеке бизнесимди кургам. Күнү түнү иштеген ресторан Москвада. Бирок Кудайым бул халал нерсе эмес деп белги берген. Ошондуктан ал бизнести жыйынтыктырып Бишкекке көчүп келдим. Бир ай болду, азыр буюрса алпаруучу. Жана ошондой эле бизнес жана фитнес коуч деп айта алам. Фитнес коуч. Санжар, эмне капалуусуң? Эми баарыбыз эле илип атабыз. Розанын качан келери дагы белгисиз да. Кореяга кетти да ошондо, Ооба. Бирок менде жакшы жаңылык бар. Илебагыла. Табиятты билесиң да. Бир жылдан бери иштеп келатат, миңдеген адамдар лечение кылды да. 30 жылдык, 40 жылдык, 50-60 жылдык шлактарын тазалады. Канча оорулардан айыкты. Давлениясы орлар давлениясы түштү, сахар түштү, жировой гипотоздон айыкты, экзема жарасынан айыкты, запор болгону айыкты. Денелеринде разный жана бирдекелер чыгып кеткендер ошолордон айыкты. Кыскасы адамдар ушундай жыргап атат да бизден. Бул жактан азыр сиз айтып отсоңуз өзүмө келе түштүм да, анткени адамдар жакшы болуп баратса, менин да маанайым көтөрүлөт да, бул дагы жакшы да. Конечно, мен дагы физиологдуктун көрүүчүлөрүнүн ден соолукта болушун каалайм да. Келиңиздер да кишечниктин баарын тазалап кетиңиздер. Алда турган номерлерге байланышып Инстаграмга кайрылсаңыздар, биз сиздерге жооп беребиз. Мындай айтканда нутрициолог. Сиздин Инстаграмды көрүп, мен дагы ушундай ой келген. Арыктатайын. Өзүм анткени бир айдын ичинде 10 килограмм арыктагам да. Анан өзүм методика менен убакыты жок адамдарга, бизнесмендерге арыктоо тренингин өткөрөм азыр. Керемет. Бизде ашча салма эч кимде эле жок экен, Нурсултандан башка деп эле тийишергиз келет. Анан бул долбоорго мен чын айтканда 6-сезондон көрүп баштайм. Анан акыркы серияларды көрө элекмин. Бирок мен Инстаграмдан көргөм Болот мырзаны сонун той өткөзүп кеткен. Ошондой эле максат менен ниет кылып ушул жака буюрса келдим. Ошо рахмат баарына, жылуу тосалганга. Экранга караганда бул жерден 10 эсе сулуу экенсиңер. Тимур мырза, эми көбү баягы чыгармачыл адамдар келгенде көрүүчүлөрдө деле суротулса керек экен. Булар хайп үчүн келет, булар өздөрүнүн баягы лицосунда тааныш үчүн келет депчи. Сиз кандай максатта келдиңиз? Ошол максатыңызды айтыңызчы. Негизи эми жана айтып кетпедимби, жаш кезимде 30 жашка чейин турмуш курбайм деп сөз бергем депчи. Бирок ал возраст өткөн сайын сен ойлонуп баштайт экенсиң да. 30 жашка чейин ушунчалык үй бүлө кура албай деп өзүм депрессияга кирип кеткем. Депрессияга кирип, ошондуктан балким толуп кеткем. Анан ошол депрессиядан араң чыгып, буюрса өзүмдү ушундай жаңы жашоо. Жаңы жашоону баштайын деп ушул долбоорго келип, жаккан кызымды табып, жакшы ниет менен келдим. Керемет. Ийгиликтүү болсун. Кандай ниетте келген болсоңуз, ошол ниетиңизди аткарылат деген үмүттөбүз. Мамиледе болуп эле жүрдүңүз да? Чейин. Албетте. Мен мамиледе. Ошондо сиз айтып элеңиз, мен 30га чыкканда үйлөнөм деп, алгачкычы азыр убактыңарды коротпогула деп. Ооба, ким мамиледе болсо 19 жаштан бир 22 жашка чейин эң каты сүйүү болот. Ошол кезде эле турмуш куруп кетсеңер абдан жакшы деп ойлойм негизи. Андан кийинкилер дос. Өзүм ким менен сүйлөшкөн кыздардын жөнүндө айтып берейинби? Жок, мисалы мамиледе сиз өзүңүзгө кандай адам керек экенин түшүндүңүз? Эми чын айтканда, былтыр сүйлөшкөн кызым бар болчу. Анан бир чоң жеке Мирбек Атабековдун 20 жылдык концертин алып барып аткам. Ошол концертте кызымдын колун сурагам. Бирок биз аз эле убакыт сүйлөшкөнбүз. Бир кезде биздин мамилебиз бузулуп баштаган да. Анан мен ойлогом, эгерде ушундай колун сурасам, балким биздин мамилебиз жакшы болуп кетет деп. Бирок тилекке каршы аз убакытта эле биз сүйлөшүүнү токтоттук. Себеп эмнеден болду? Ата-энелериңиздер келишпей калды, же кандайдыр бир сиз? Негизи эле Москвада турмуш куруу негизи эле өтө оор экен. Ооба, ошондуктан
ким чет өлкөдө жүрсө баарыңыздарды Кыргызстанга келип, биз жолтукка келип кургула дейсизби? Ушундай туура да негизичи. ооба. Ошондо москвалыктар кол көтөрүп койсо канчабыз эле. Бизде 3 болуп калыптыр да. Ошон үчүн Москвада жердештерибизди чакырабыз, албетте долбоорго келиңиздер, бойдоктор келсеңиздер, жардам беребиз баш кошконго. Ал айымды эми жакшы көрүп сүйдүңүз беле мындай? Өтө катуу сүйгөм. Ошондон кийин депрессия болдуңузбу? Балким. Ага чейин да депрессия. Ар бир мамиледен депрессия болуу деген Негизи бирөө мага жазып туруп бир кезде жазбай калса эле депрессияга кирип кетчү деп алам. Бирок чын айтканда ошо аябай катуу сүйгөм. Мен негизи эле башында шашпай тандайм. Шашкан шайтандын иши деп коет ошону. Аткарып шашпай тандап, бирок тандагандан кийин катуу сүйөм, катуу жакшы мамиле кылам. Анан менин оюмча жакшы көрүп калсам, бул долбоордон бир кызды эми до конца барганга аракет кылабыз. Бизде эң биздин катышуулардын жаман көргөнү шашпай тандаганда. Бизде дароо тандап, дароо үйлөндүрүшүбүз керек да. Мисалы эми шашпай дегенде. Албетте убакыт жок, уже 30га чыктык. Ошондуктан. Жо мисалы мындай да, дароо деген мисалы кандай десем, шашпай тандайм дебедиңизби? Эми ар ким сезим ар кандай убакта ашылат го, бирок кээде сиз бир адамды көргөндө сезесиз ушул меники экен депчи. Бирок сиз мурда мамилеңизди эле шашпай тандадыңыз да, бирок баары бир боло алган жоксуз да. Ал андан деле эмес го деп ойлойм. Ошон үчүн бир көрүп сүйүп калсаңыз деле эртерээк үйлөндүргөнгө даярбыз биз. Балким. Гүлянын суроосу бар экен, келиңиз. Саламатсызбы, Тимур мырза, көргөнүмө аябай кубанычтуу болуп жана таң калыштуу да болуп жатат. Кош келипсиз биздин студиябызга, жалпыңыздарга да бир жолу салам. Тимур мырзаны негизи мен тааныйм. Өзү айтып калгандай эле, мурун ошо Москва шаарында концерттерди, чоң иш-чараларды алып баруучу жана эң мындай алдыңкы алып баруучулардын бири. Ооба, андан кийин Тимур мырза, мисалы үчүн сиз айтып калдыңыз, колун сурагам, бирок болбой калды дедиңиз, баардыгы тагдырдан. Бирок эгерде, допустим, бул жака деген талапкерлерге сиздерге кыздар да келет да, ошолорго мындай түшүнүктүү болуш үчүн, эгерде кызыңыз ошол кайра чыгып сизди көрөт да экрандан деп аттыңай деп кайра сизге жазып калса, кайра баш кошолук деп калса, ошого кандай карайсыз? Жана толук түрдө сиздики бул тарых жабылдыбы сиз үчүн бул мамиле? Чоң рахмат, саламатсызбы Гүлайым. Аябай кубанып атам сизди көрүп. Акыркы жолу Бейшин концертин алып барып аткам Москвада. Ушул жака келип ырдап кеткен. Ошондон кийин эки эле жолу ошо концерттен көрүшкөнбүз. Анан бир жолу мен Мирбек Атабековдун концертин алып барып атканда келген. Менен сүрөткө түшкөн ошо менен. Сен түшпөдүң белең менен. Алдабай чынын айтса. Чуркап келип сүрөткө түштү эле. Кармап. Сурооңузга рахмат. Мен негизи өмүрүмдө бир да жолу бир сүйлөшүүнү баштап бүтүрүп, анан кайра сүйлөшүүнү уланткан эмесмин. Ошондуктан 100% айта алам, бул жабылган китеп. Тимур мырза, анда өзүңүздүн талаптарыңызды кандай айым менен сүйлөшкүңүз келет, кандай айым менен баш кошкуңуз келет, ошону камера карап айтып койсоңуз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин талаптарым өтө жөнөкөй, анткени возраст өткөн сайын талаптар азая берет экен. 18 жаштан 25 жашка чейин акылдуу, ыймандуу айымдарды күтөм. Сиз өзүңүз мамиледе кандайсыз негизи? Өзүңүздү кандай бааладыңыз ушул 30 жашка чейин? Туруктуу деп баалай аласызбы 100% мамилеге? Эми 100% деп эч ким айта албайт го дейм, өзүнүн жөнүндөчү. Бирок мен айта алам, мен аягым 100% сүйөм деп эле. Жок, албетте ушундай ниет бар, жакшы турмуш куруп, ал эми кандай болуп кетер экен? Көбүнчө мисалы бизде кыздарда мондай эме калып калганда, ушундай өзүн ухоженный карап, жакшынакай кийинип, мондай сүйлөгөн сөздө бар ордунда балдар бул мындай бир кыз менен сүйлөшпөйт деп түшүнүшөт да. Сиз кандайсыз ошондо, мисалы бир кыз менен тандап сүйлөштүңүз, бирок аягына чейин ошо менен сүйлөшөсүзбү же ортодон да башка кыздар менен сүйлөшө бересизби? Ачыгын эле айтсаңыз болот, мурдагыларды. Балким азыр андай эмессиздир. Мурдагыларды айтып баштасам убакыт чөйүлүп кетет го дейм. Жок, тамаша албетте. Негизи
сиздин сурооңузга мындай жооп бере алам. 30 жашка чыкканда жашоодогу көп нерсени түшүнүп каласың. Анан ушул жашта сен количествого эмес, качествого иштеп каласың. Катуу жооп болду, количество эмес, качествого иштеп каласың. Демек, качество бул Качество бул бир айым, бир сүйүү аягына чейин. До конца. От А до Я, орустар айткандай. Жакшы жооп болду, жооп эмес экен, Акылай айым сизди бүгүн чайга алып кетип калчу деп болуп атат. Неге жооп бербейсиз? Сиз ыймандуусуз, сулуусуз. Паспортуңузду жасатып коебуз, оңой эле анын баардыгы. Жок, бирок аябай жаш көрүнөт экенсиз, чын айтканда. Эми талаптар 18-25 деген бул прям рамка эмес да, эми кандай болот, ким болот. Ким билет. Тимур мырза кол чаап коелу, урматтуу көрүүчүлөр, колдоп коелу. Буюрса бактыңызды таап кетиңиз. Келиңиз, ордуктан орун алып кетиңиз. Бизде дагы ушундай жаңы катышуучулар келип аткан абдан сүйүндүрөт. Бүгүн дагы Нурмат мырза Роза айымды чайга чакырам деп даярданып турган убагы. Азыр кичине убакыт ойлонуп туруңуздар. Ага чейин биз дагы бир жаңы катышуучу Эрлан мырзаны бул жака чакырып коелу. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы барыңыздарга. Менин атым Эрлан. Жашым 27-де. Кара Балта шаарынан болом. Передачаны көрүп жүрөбүз. Биз жолуктук. Основасын түшүндүк, эмне боюнча экен передача тааныштыруу, үй-бүлө куруу максат планында. Ошол себептен келдик биз. Биз дагы бир ишенип келдиңиз да, бул ушундай чында үйлөнүшөт экен деп көрдүңүз да өз көзүңүз менен. Ооба, конечно, ошонун баарын көрүп, биз да балким бияктан табабызбы деп келдик. келдик. Өзүңүз Бишкекте жашайсызбы же Кара Балтада? Эки жакта тең. Эки жакта тең. Эмне жумуш кыласыз? Строительный сферада. Эмне тармагында? Полный. Полный тармагында. Бригадир, прораб. В общем, все. Шпаклевка, шуак. Крыша доля. Любой заказ. Заказ. Үйлөнгөнсүз бул ока чейин үйлөнгөн? Жок, бойдокмун. Акыркы жолу качан мамиледен болдуңуз эле? Көп жыл болуп калды, 5 жыл болуп калды окшойт. 5 жыл эч ким менен сүйлөшкөн жоксуз? Неге ушунчалык баягы көңүлүңүзгө тийди? Жок, просто убакыт же жумуш же мимолетный романдар болду, конечно. Не так, да, крепко, да, катуу эмес да, закрепленный эмес. Ошол. Үйдө канча бир тукансыз? 6. Канчанчысы? Самый старший. Ушунда ата энеңиз аябай эле жаш экен да? Жаш эле, ооба, ата энем. Жаш. Жашоодо кандай максат койдуңуз? Үйлөнсөңүз эмне жумуш кылайын дейсиз? Строительство менен кетейин дейсизби же башка тармак менен кетейин дейсизби? Буюрса үйлөнсөк өзүнүн рызкысы бар дейт алда делечи. Балким строительный болобу, жашоодо кандай эртең эмне болот баарыбыз билбейбиз. Балким андай бир передачаларда катышып, балким известный адам болуп кетебиз, ким билет. Так что айта албайм. Эрлан мырза, сизге суроо. Биринчиден кош келипсиз. Эгерде айтып калдыңыз да, мындай известный адам болуп кетсеңиз үйлөнбөй коесузбу? Үйлөнөбүз, эмнеге үйлөнбөйбүз, обязательно. Ошол себептен келдик да бияка үйлөнөлү деп, известный бололу да деп. Балким, кто знает. Но ооба, тилегиңизге жеттиңиз албетте, бирок сизге больше мындай популярность керек болуп атабы же болбосо үйлөнүү биринчи орундабы? Үйлөнүү биринчи орунда. Жана сөзүңүздөн кармалып койбоңузбу, ушундай передача катышып может популярный болуп кетейин депчи. Ну, может, балким туура эмес түшүнүп алышты керектилер. Ошону. Ну, в целом, как бы, экөөнү тең алып кетиш керек да, в любом случае. Кызды иш көпкө тандабайт экенсиз да, э? Ну, көрөбүз го кандай болот. Үйлөнүүгө даярдайсыз? Конечно, ооба. Саламатсызбы, мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат, жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Бир аз ниетиңиз түшүнүксүз болуп атат да. Про известность айттыңыз, анан до этого бактын схемасын түшүндүм, анан примерно түшүндүм, анан эмнеге келишин түшүндүм, анан
типа как будто сиз мындай көчөдөн эле маяка отургузуп койгондой эле ощущение болуп атат да, мындай кичине эркек өзүнүн биз кыздар бир аз характерибиз бар дегендей, бирок сиз мындай так түшүндүрбөйсүзбү? А то сиз бияка кыздарга окшоп, знаете, я сюда пришла чуть-чуть себя прорекламировать дегендей эле болуп атат да. Грубыйраак болойбу ошондой, мындай дерзкийрээк, Бизде просто эме да, биринчи жолу келип атам мындай передачага, тоже поймите да, мындай сүрдөнүп биринчи келгенде биз деле биринчи келгенбиз, бирок моундай сөздөрдү айткан жок. жокпуз. Просто жооп берсин, жооп берсин. туура эле айтып коеюнчу, прямо да. Вот келдим, үйлөнөм, таанышам, балким ким билет. Популярный деген ал мындай эле да, друг деген да. Мына ушул жаңы келгенде ушундай суроолорго даяр болосуз, эми бышасыз. Уже экинчи, үчүнчү эфирде жооп берип баштайсыз ар бир сөзгө. Эрлан мырза, келечекте жубайыңыздын кандай болушун каалайсыз? Жубайым эми өтө эмелери жок, мындай прям идеальный болсун деп. Ну, обычная простая девушка. Анда биздин камерага карап талабыңызды айтып койсоңуз болот. Айтыш керекпи атын да? Атын? Кимди чакырган атасыз? Талап деген кандай эле? Сону биздин мырза толкунданып окшойт. Талап деген кыз деп ойлоп атты, дароо эле. Мейли болуп турат, жашоо толкунданып атасыз да, келиңиз. Талапты айтайын ба анда? Талап эми жөнөкөй, имандуу, акылдуу. Возрастка ограничение жок. Канча жашка чейин болуш керек? Эми менин урактуу эле окшойт, боло берет. Ограничение жок десеңиз 40 жаштагылар келип алсачы. Менин возрастыма чейин 28-27 боло берет. 18 жаштан баштап. 18 жаштан 28 жашка чейин, 28. Бир жаш ул болсо. Дагы болду ушул эле. Болду ушул эле. Ушул эле? Ассаламу алейкум, мен атым Эрлан, 27 жаштамын, Кара Балта шаарынан болом, строй компанияда иштейм. Бияктан төгөйүм издегени келдим. Төгөйүмө талап медсестра болсун, мени күнүгө айыктыргандай. Анда Эрлан мырза кол чаап коелу, келиңиз, ордуктан орун алып рахмат. Бул жака Элиз айымды чакыргыбыз келип атат. Өткөндө Элиз айымга тийишпей эле коелу дегенбиз. Төлөгөн мырза келбей аткан. Бүгүн бирок Төлөгөн мырза дагы деле жок. Ошондуктан мамилени угуш үчүн, билиш үчүн, келиңиз Элиз айым. Төлөгөн мырза ден соолугуна байланыштуу кырсыктап калыптыр. Бизде мисалы кыз кишилер ооруп калса, балдарды аябай биз суроо берип жамандайсың, мындай жаман сөздөрдү айтпасаңар да, аябай урушканга аракет кыласыңар го. Эмнеге сен дары алып барып бербейсиң, эмнеге көңүлүң карабайсың депчи. Ошол сыяктуу Төлөгөн мырзага сизден жардам болуп атабы? Төлөгөн мырзага ооба, өткөнкү эфирден кийин барып кеттик. Барып, ден соолугун сурап, жанына отуруп, колдоо көрсөтүп койдук. Ким менен көрсөтүп койдуңуз? Өзүңүз көрсөттүңүзбү же? Жок, бул жакта кээ бир катышуучулар менен чогуу барганбыз. Эми мындан аркы мамиле кандай болот? Мындан аркы мамиле Төлөгөн мырза айыгып чыккандан кийин жооп берсек жакшы болот го дейм. Чогуу. Айыгып чыкчакты көрүүчүлөр күтүп отуруп, анан сиз да талапкер күтүп отура бересизби? Талапкерлер келем деген талапкерлер ошонун айынан да келе албай жүрө береби ошондо? Кандай кылып чечсек болот? Биз азыр Төлөгөн мырза экөөбүз күнүгө деле сүйлөшпөй элебиз. Эми бирок мындай аягына дагы мындай чечим чыгара элекпиз да, мындай толук чечим чыгара элекпиз. Балким бүгүн чыгара турган убакыт Төлөгөн мырза телефон менен чалалыбы? Чалсак деле болот. Кандай кылыш керек буну? Сиздер да оюңуздарды айтыңыздарчы. Негизи убакыт керек го деп ойлойм. Төлөгөн байке да ооруп атыптыр. Элиза эже деле жакшы айым, тоого деле жакшы барып келишти. Ошондуктан Элиза эже деле өзүн күтөлүү деп атат. Демек көңүлү бар деп ойлойм. Ошон үчүн менин оюмча убакыт керек. Мен да өзүм оюмду айтып кетейин. Жаңыл мырза, сиз сезгенимди айтайын деп атпайсызбы? Бирок менин оюмча сиздин сезимиңиз көбүрөөк го дейм Төлөгөн мырзага. Баары эметет, анткени сиз мындай
байкалат го баягы прям Төлөгөн мырза жөнүндө сүйлөгөндө мындай калтырап, аш голосуна чейин калтырап монтип кошкону аракет кылып атасыз, бирок сиз эмнеге өзүңүздүн бактыңыз, эгер ал сизге ал мырза жакса, эмнеге өзүңүздүн бактыңызды колуңуздан чыгарып атасыз? Элиза айымга жабыштырып. Мен эч кимге жабыштырган жокмун. Мен эгерде чындап эле мен адам экен деп чечим чыгарган болсом, мен чайымы токтотпой эле улантмакмын. Же сизде мындай ощущение эме болот атабы, чувство жана бул моё сизди чайга чакырганда, анан чайга чакыргандан кийин биякта чайга чакырганда мындай эмнеге мен чайга чакырып анан артыман эле Элизаны чакырды дегендей болбой эле? Кудай сактасын, андай нерсе жок. Мен чындап эми көргөнүмү, сескенимди айтып атам да, мындай Төлөгөн байкенин менин тиешеси жок бул жерде. Просто сескенимди айтып атам. Мен деле көргөнүмдү, сезгенимди айтып атам. Ооба, негизи көбүнчө кошулат да, сиздин сезимиңиз бар экендигин. Мен да кошулам Мадина айымга. Анткени биз сүйлөшүп отуруп калганда Төлөгөн мырза, Жаңыл мырза айым болуп мындай чогуу отуруп калган учурларда Төлөгөн мырза да Жаңыл мырза айымды бир башкача карайт, Жаңыл мырза айым дагы мындай бир башкача көз карашта да экөө бири-бири менен, аны мен байкагам. Рахмат. Жаңыл мырза, сиз эмнеден коркуп жатасыз? Мен эч нерседен корккон жокмун. Мен өзүмдүн оюма турган кызмын. Эч нерседен корккон жокмун, эч кимдин ою да кызыктырбайт. Мен аны байке катары, жакшы адам катары сыйлайм. Если мени жакшы мамиле кылып атсам, эмнеге мен башкача карашым керек, ошондой. Мен байкашымча Төлөгөн мырза дагы өзү жактырган айымдарга гана мындай жакшы мамиле кылат экен да, ал мага өзү дагы айткан да. Мага Жаңыл мырза айымга кылгандай мамиле кылган жок деп азыр айта алам. Тоого баратканда дагы биз чогуу бардык да, бир маршрутка мен баратканда, ошондо да Төлөгөн мырза Жаңыл мырза айымдын жанына отуруп, бул дагы жөн эле эмес деп ойлойм. Тоого жалпы барып атканда мен негизи эле видео тартып барайын деген ниетте, баарыбызды тартып барайын деген ниетте мен алдыга отурган, башынан эле эч ким келе электе эле, ким эрте келген болсо мына Роза же билет. А так мен эч кимге башкалар үчүн жооп бере албайм. Мен атайын бирөөнүн жанына отурайын же бирөө менин жанына отурсун деген ниетим жок болчу. Чипсы чипсы же жок жесиз. Чипсы жедим. Просто мындай бул жерде эшиктен чипс алып келишти. Чипсыны даже мен берип Бейша байкеге, артында Сымбат эжеге баарына эле мындай узаткам. Биринчи күнү Элиза айымды сизди чайга чакыргандачы мындай экөөнү отуруп калганын көргөмүн. Маяқта Жаңыл мырза отурат, биякта эме Төлөгөн байке отурат, анан монтип бирдемкени сүйлөсө, Жаңыл мырза монтип алып эле телефону монтип алган экен да. Анан я такая думам, эмне бул кызганып атабы, кайра өзүнүн колунан чыгарганына мондай эметип кеттиби деп да ойлоп калдым да. Эфирден кийин силер бардыңар го чай көргөнү. Ошондо инициатор ким болду? Негизи чайга барып сурап коелу деп Нурсултан айткан. Негизи эмнеге болбосун, Гүлнар эжеге деле барып келдик, Төлөгөн байкеге деле барып келдик. Карлыгач айым, Нурсултан мырза, Нурмат мырза, Элиза айым менен болуп барып келгенбиз. Нурсултан мырза айткан, эмнеге барсак болбосун. Гүлнар айымга ким менен барып келдиңиздер? Гүлнар эжеге Төлөгөн байкеге болуп барып келдик. Өкөгөр, Төлөгөн байке менен ооба. Өкөңөр барып келдиңер? Жок, негизи Нурсултан болуп. Жок, негизи эле сүйлөшүп барып келишти. Жок, Нурсултан болуп, биз көп сүйлөшүп калабыз, Карлыгач Нурсултандар менен. Ошондо барып келели деп атканбыз. Анан мен жумушум ошол кезде Вефа жакта болчу, Гүлнар эже Вефа жакта жашайт экен. Андан кийин Төлөгөн байке кетип атам деп калды эле, анан кошулуп барып келди. Башталды бул жагы. Мен оюмча Төлөгөн мырза кичине аракет кылганда жакшы эле сынмаксыз да? Кандай? Төлөгөн мырза аракет кылганда сизге жакшы эле эметмекчиз, башка бирөөнү чайга чакырбай, сиздин артыңыздан жүргөндө, балким сиз мындай эми жана вот деп атканда сиз. Мен ачыгын эле айтайын, мен башта Төлөгөн байкени жамандагым келген эмес. Мага туура келбеген сапаттары бар. Жаман байке эмес, аябай жакшы байке болгону мага туура келбеген нерселери бар. Андан тышкары адам катары сыйлайм, сүйлөшөм. Азыр айтайын турган оюм чачырап кетти болгону. Жок, сиз дегенчи мындай болуптур да. Кечиресиз. Сиз кечиресиз, мен бөлүп коеюнчу.
мен сиз билесиз акылга карап сүйлөшөм депчи. Акылыңызга карап сапаты жакпай атат, бирок жүрөгүңүз жактырып атат да Төлөгөн мырзанын сизге болгон мамилеси. Сүйлөп дагы оюңуз чачырап кетип атат да. Буну баары күбө болот окшойт да. Мен оюмча да ошондой. Мүмкүн Жаңыл мырза айымдыкы башында болгон эмес, эч кандай сезимичи чайда жүргөндө экөө. Анан мени чакырганда мүмкүн Жаңыл мырзада мындай бара мындай кичине жактыруу сезим пайда болуп калгандай сезилди да мага дачы Жаңыл мырза. Сизди мындай сүйлөткөнүңүздү көргөн эмессиз, потому что сиз ар дайым микрофон алганда так сонун сүйлөчүсүз да. Жок, азыр башкача эле сүйлөп атасыз да, Төлөгөн мырза айланып эле кетпей атат да. Жок, азыр просто могул жактан микрофондон тышкарыда сөздөр чыккан үчүн оюм чачырап кетти. Негизи Төлөгөн байке даже мага өзү жазган эмес, ачыгын айтканда биз чайга чыкканда көбүнчө эле мен деле мындай талапкерим катары сыйлап, мен деле өзүм биринчи жазып, ошондой учурлар болуп аткан. Мындай өзү биринчи жаза калып, андай нерселер деле болгон эмес. Андан тышкары деле мага айттым го, туура келбеген майда чүйдө нерселер мага туура келбеши мүмкүн, балким башка кыздарга туура келет деп мен эфирге келип аны жамандагым келген жок. Майда чүйдө нерсе үчүн мамилени токтотуп койгонсуз, бирок азыр жүрөгүңүз жактырып атат. Жок, андай эмес. Мен оюм боюнча Жаңыл мырзанын эч кандай көңүлү жок. Төлөгөн мырзанын көңүлү болушу мүмкүн. Потому что мен байкагам, Төлөгөн мырза дайыма жанында жүрүп, Жаңыл мырзага суроолорду берип, ошентип жүргөн. Элиза айым боюнча, мне кажется, азыр билип эле токтотуп койгон жакшы го дейм. Эмнеге дегенде Төлөгөн мырзага чалып көрөлү. Анткени эми Төлөгөн мырза качан келет экени да белгисиз. Ошол убакка чейин Элиза айымга балким келе турган талапкерлердин да колун кармабастан. Каршы эмесиз да? Жок, каршы эмесмин. Алло, салам алейкум, Төлөгөн мырза, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы күнбү. Бул менти Канат, биз жолуктук долбоорунан чалып атабыз. Кандай деп коет. Эме Төлөгөн мырза, ден соолугуңуз жакшы болуп калдыңызбы? Негизинен жакшы элем, просто эле отурган болбойт. Бияка туруп катышсаңыз болбойбу? Туруп катышсам болот. Туруп деле катышып, биякта ызчуу болуп атабыз, кыскасы. Элиза айымдан сурасак, эмне болуп атасыңар, Төлөгөн мырза менен Төлөгөн мырза жообун айтсын деп сизден күтүп атабыз да. Мамиле уланабы же уланбайбы, же бир чечим чыгардыңызбы, ошого бир жооп бере кетсеңиз. Негизи бүткөн да, мамиле бүткөн. Мамиле бүткөн, Элиза айымга айттыңыз беле бүтүрөлү деп? Ооба, билет. Просто баары өзүм айтышым керек болчу да. Жаңыл мырза менен мамилеңиз кандай азыркы убакта? Жаңыл мырза менен анча чечме сурадыңар. Кандай дейсиз? Анча эмне сурадыңар? Анча силер кимсиңер деп кой. Суроолор көп болуп атат бул жакта сурай турган. Ошондой болот да. Анча эмне повод болду? Жаңыл мырза менен сурагандычы. Эми ошо повод болгон сиз түшүндүңүз окшойт, сразу эле күлүп эле анча эмне сурадыңар деп эле кылыктанып калдыңыз да. Ошон үчүн сиз айтып бергениңиз кичине жакшыраак болобу деп атам да. Прям азыр айтып берейинби? Азыр кандай кылсак, азыр айтып берсем же сиз качан келесиз? Кийинки эфирлер келе аласызбы? Кийинки эфирде деле барганда туруп айтып берип койгондон кетейин, айтчулар. Ооба, туруп эле айтып берип коебуз. Эфирге кат жок да. Ооба, болду. Кыскасы келип бериңиз, туруп бериңиз акырына чейин мамилеге. Болду, анда Элиза айым менен коштоштуңуздар, ыйлабаңыз, Элиза айым баары жакшы. Төлөгөн мырза, сакайып кеттиңиз, анда биз сизди эфирден күтөбүз кийинки жумада, Рахмат, жакшы. Рахмат, мейли. Ошо мен башында өзүм деле байкагам, Төлөгөн мырзанын мага көңүлү жок экен. Анткени чайга чакыргандан кийин деле чайга чыгып келдик, тоого барып келгенбиз. Андан кийин мен өзүм чалып, жазып кояттым.
Төлөгөн мырзадан эч кандай аракет көргөн жокмун. Салфетка элечи, иле окшойт беле. Салфетка жок беле. Анда Элиза айым биз сизге да ийгилик каалайбыз. Рахмат. Элиза айым азыркы убакта бош, талапкер болуп келем дегендер болсо келиңиздер, болушунча белди бууп, жигиттик экениңиздерди көргөз. Биздин эфирден алып кетип калсаңыздар, Элиза айым ата энеси да бата берет эле бизге көбүрөөкчү. Чоң рахмат. Келиңиз. Силерге да рахмат. Ал эми баарыбыз өйдө туралы. Урматтуу көрүүчүлөр, анткени бүгүн бизде талапкер бар десек болот. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Биз жолуктук долбоордун тарыхында биринчи жолу бизге бүгүн талапкер болуп эң улуу инсан келип отурат. Байке дейсизби, ата дейсизби билбейбиз. 58 жаштагы Баяман атабызды чакырып алалы, келиңиздер. Бүгүн талапкер болуп келип отурат. Албетте бул пранк болчу деле. 28 жашта Баяман мырза. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Толкундан отасызбы? Бираз, жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Анда Баяман мырза бүгүн кимге келгенин биз чогуу байкайланды. Келиңиз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Ушул жерге келип отурганымга кубанычтамын. Ачыгын айтканда бир аз толкунланып атам. Өзүм мына шаарынан болом, Базар Коорон районунан. Кол чыгап коелу. Бул убакка чейин турмуш курдуңуз беле? Жок. Эмне жумуш кыласыз Баяман мырза? Эмерек менен өзүм кесибим боюнча иштейм. Мебель менен иштейсиз, эмерек жасап иштейсиз. Кайсы жакта жашайсыз болочокто? Бишкекте. Бишкекте жашап, ушул жакта иштейсиз, көп жылдан бери. Канча бир туугансыз? 5 бир тууганмын, бир эжем бар, 3 байкем бар. Канчанчысы? Мен акыркысы. Эң кичүүсү? Ошондо ата энеңиз менен жашай турган бала экенсиз да? Ооба. Ата энеңиз менен. Кимге келди деп ойлойсуздар Баяман мырза? Роза айымга. Роза айымга? Мен оюмча Айзежиге келди го атам. Assalamu alaikum. Жашыңызды айта кетесизби? Жашыңызды. 28. Мен оюм боюнча Роза айым же Жаңыл мырзага туура келгендей сезилип атпаймачы. Роза айым же. Мен оюмча Жаңыл мырзага. Жаштары да туура келет экен. Каяктан болосуз? Жалал-Абад, да? Мен оюмча Роза айымга келди го деп ойлойм. Экөө жарашат окшойт менин оюмча. Мен оюм Роза айымга эмнеге, анткени өлө переживать этип монтуп туруп эле монт баштады го. Көздөрүндө монтчу. Или булар тааныш же Роза айымга. Анда Жаңыл мырзага. Мен да ошо Жаңыл мырзага келди го деп ойлоп атам. Баяман мырза келиңиз. Кимге келдиңиз? Жаңыл мырзага. Төлөгөн мырза, эгерде сиз бул эфирди көрүп жатсаңыз, анда эртелеңиз. Эми бак чуркагандык эмес, буйругандыкы дейт, Ошондуктан Жаңыл мырза дагы талапкер мырза менен мамилеси кандай болот экенин убакыт көргөзөт эми мындан арыда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мени тандап келгениңизге рахмат. Вкусуңуз жакшы экен, кызым. Ошол кубанычтамын. Гүлдөрүңүзгө рахмат, сонун экен. Мен Жаңыл мырзаны тандagaным себеби Жалал-Абад шаарынын өзүбүздүн жерде мындай өзүбүз жактын түшүнүү боюнча бир аз жакшы да. Мындай башка жакка караганда. Ошол эле себеп барбы же башка да себеп барбы? Жок, башка себеп жок. Жок, башка жактырдыңызбы өзүн да мындай? Ооба. Сүйлөн сөзүн жактырдыңызбы? Ооба. Именно кайсыл сапатымы баалап келдиңиз? Айтып бере аласызбы? Историяңызды көрүп, угуп, жөнөкөй жана кечпейлүү, тамашакөй экениңизди абдан неме кылдым, жактырдым, ошол себеп. Жакшы изилдептир, Канча убактан бери көрөсүз мени? Көп эле болуп калды уже. Рахмат. Суроолор болсо бериңиздер. Жаңыл мырза, сиз ошондо Жаңыл мырзаны саламатсызбы? Жаңыл мырзаны Жалал-Абадка алып кетем деп ниет кылып атасызбы же кандай? Жок, негизи Жалал-Абадта деле, Бишкекте деле жашаганга шарт бар, негизи. Обязательно айылда эмес. Эми өзүнө шартына карайбыз да. Туура келсе эсле. Өзүңүз жөнүндө толугураак айтып берсеңиз, жашоодо эмнелерди
кандай балалыктарды баалайсыз, кандай адамсыз, эмне менен алектенесиз? Мен өзüm жумуш боюнча только атак мындай убакыт деле жок. Просто бияктан чакырган эметкен үчүн келип калдым да. А так только жумуш менен мындай айланган, романтика жактан уже бар да. Кызыгам да просто. Романтичныйраак десе деле болот уже. Романтикмин деп айтып атасыз жана. Кол чабып коелу. Баяман мырза, кош келипсиз. Ушул тандап атайын Жаңыл мырза айымды тандап келипсиз. Жаңыл мырза айымыбыз аябай сонун, оокатка тың, колуна көп нерсе келет. Эсли мындайын ары тил табышып кете турган болсоңор, мен ишенем Жаңыл мырзаны да жакшы бактылуу кылып кетет деп. Буйрсайм. Мындай суроо берсе болобу? Сиздин улутуңуз ким? Мен негизи митскамын. Атам кыргыз, мамашкам өзбек да. Ошон үчүн мындай митска үчүн ушундай көрүнүп турат да. А сиз Жаңыл мырза кандай карайсыз митске? Негизи мен аябай деле билбейм, бирок мунусуна такалбай эле коелу дегим келет. Бирок мен адам катары ойлонгон ойлору, жашоого болгон көз карашы, өзүн алып жүргөнү дал келиш керек да. Азыр жакшы эле байке экен, дагы жакшы таанышып көрүш керек. Сон мырза экен, ак көңүл, мындай уялбаган, притворяться этпеген мырза экен байкалып турат. Саламатсызбы, Баяман мырза? Кош келипсиз. Бизден сонун кызыбызга келип атасыз. Жердеш да экенсиздер, мен да жердешим болуп кетет экенсиз. Ошондуктан аябай кубанычтамын сизди көргөнүмө. Сүрдөбөңүз бүт баары жакшы, баарыбыз эле ушунда келип баштаганбыз да. Рахмат. Менин суроом, Жаңыл мырзаны сиз айтып атпайсызбы, жөн эле жердигибиз бир болгон үчүн таңдап атам депчи. Негизи эле от души жүрөгүңүзгө жактыбы бул кыз? Ооба, ошо жаккан үчүн келип атам. Атак болбосо менде андай жок эле. Анда Жаңыл мырза айымыбызга суроо, алтыным. Сенин денең эле сен үчүн жооп берип коюп атат да. Бул жигитти башында эми для приличия дагы кичине бурулуп алып отурсаң. А то биякты тескери карап отуруп эми мындай мая хата с краю эле болуп калып атат да, сеники азыр. Ушул суроого жооп бере кетейин. Бүт эле көрүүчүлөргө, бүт эле бул жерде катышуучуларга. Негизи мен көйнөгүмөн улам ушинтип отурам. Көйнөгүң бер жакка деле отурсаң, ошол эле бир эле көйнөк, эки позада деле отуруп отурсаң ачылышын каалабай эле мен. Мындай эле бурулуп алсаң, мындай эле бурулуп, бер жагына эле отуруп ал, алтыным. Попрошу тебя, да. Ооба. Болот экен деле, болот экен, ооба. Анткени мырзабызга да жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Ошончо сизге элдин мондай сүрүнө карабай студияга келип атса, сиз монтип тескерисинен бурулуп отуруп алсаңыз да. Андыктан сиздерге бакыт каалайм. Баары жакшы болуп кетсин. Азамат мырза экенсиз, Баяман мырза, баары эле бул жакка келгенге духу жете бербейт да. Рахмат. Баяман мырза, биринчиден сизге мындай бакыт каалайм. Сиз аябай мындай мыкты кыз тандап келдиңиз да. Мындай Жаңыл мырзаны айта кетсем, мындай сүрөттөпчү. Ушунчадан бери таанышпыз. Аябай мындай боорукер адам, ичи таза, мисалы бир жумушту сурансаң, как өзүнө кылып бергендей кылып берет да бир жумуштучу. Эч кандай мындай болду ушул эле болот деп, наоборот кайра дагы көбүрөөк идея айтып, ушинткиле, тигинткиле деп мындай. Жаңыл мырза мындай кандай айтсам, талаптары аябай күчтүү, бир жагынан карагандачы. Анда ошол жакка сизге аябай көп суроо бериши мүмкүн. Сиз до конца өзүңүздү көрсөтүп, коркпой эле балким кээ бир мындай талаптарына болушунча көңүлүн алганга аракет кылыңыз. Аябай жакшы кыз да, мен айта кетем. Мисалы мен деле жердешмин, мен деле жалап аттам кыз. Карлыгач. Рахмат. Демеби, жакшы кызбы же Нурсултан айткандай элеби? Мага Карлыгач айым жакшы. Ооба, Жаңыл мырза аябай жакшы кыз. Бирок ал аябай активный да, сизге ошондой кыздар жагабы? Көп жерде иштейт, мындай убакыты аябай аз. Анан в будущем деле сиз ошентип иштегенге уруксат бермек белеңиз? Возможно, неме да? Аял кишини негизи алгандан кийин иштеткенге өзү негизи мүмкүнчүлүк жок деп ойлойм да менчи. Эркек киши ошону алганга милдеттүү, мындай караганга милдеттүүрөөк болот. Эми ортодо сый урмат, канчалык түшүнүк, бири-бирине ишенич болсо, анан кийин өзү кааласа болот анда. Азамат? Ошол эле суроо Карлыгач айымга, эгерде сизге сиз аябай мындай, ой, Жаңыл мырза айымга, сиз эгерде мырза кийин баары жакшы болуп кетсе, иштебей эле кой, үйдө эле отур десиз, ошого макул болосузбу?
Ошон үчүн мен таанышып атканда, чайга чыкканда негизи эле эми өмүрлүк жарыма кое турган талабым мени түшүнүп, колдоп, мен сыяктуу ойлонгон, эми талаптарыма каршы болбогон деп ошол нерсени күтүп жүрөм да өзүмчү. Анан мени ала турган адам буюрса антпейт деп ойлойм. Антпеген балага турмушка чыгам деген ниетим бар да. А так мен деле угам, күйөөм укканга, ошол тандаган адамы укканга даярмын. Бирок ал адам да ошого татыктуу болуш керек. Мындай түшүнүү менен мамиле кылып, мындай түшүнүүгө кенен болуш керек. Байман мырза, ошол эле суроону сизге да бергим келип жатат. Эгерде баары жакшы болуп кетсе, жаңы мырзаны алдыңыз, анан мен жок, иштейм келип атат десеңиз, макул болосузбу? Майлы, иштесе өзүнүн эмеси менен, каалоосу менен, анан сен мени бага албай атасың, анан сен эмне кылдың эле деген. Өзүнүн каалоосу менен өзүнүн андай нерсе ортодо жок болсо мейли. Каршылыгым жок. Саламатсызбы, Байман мырза? Сиз жумуштан башка эмне менен алек болосуз? Хоббиңиз барбы? Жумуштан сырткары? Жок, жумуштан сырткары вактым жок. Вообще хоббиңиз барбы? Өзүңүздүн кызыгыңыз бир нерсени кылсам деген. Мен спорт тармагынанбы же мындай башкача мындай китеп окуганды жакшы көрөсүзбү же эмне? Спортсмен болуш окшойсуз. Жок, спорт кызыгып турам, спортторго делечи. А так негизи кандай десем, мындай жалган сүйлөбөй жашоодочу тың болуп, мындай такыба болуп жашагым келет да, болгону ушул эле. Анан жакшы немелер болуп келсе, буюрса турмуш куруп калсак, ортодо жакшы неме мамиле болуп калса, умурага бир умура менден болот деп максат кылдым эле да мен келерден алдынчы. Биринчи жашоо койгон максатыңыз эмне азыр? Турмуш куруу? Турмуш куруу. Байман мырза, силер өзүңөрдү мындай кызганчак эсептейсиңерби? Потому что жаңы мырза мындай как медийный адам да, аябай көп мындай эркек мырзалар менен иштеп калат кээде проекттердечи, балким бир тренинг болуп калат. Ошондой кандай карайсыз, мисалы, как жумуш катары сүйлөшүп, жолугуп жүрсө? Жок, мен кызганам, бирок чеги менен болуш керек. Кызганганча, а так жумушта боло берет, а так образга кирип кетиш баандай болуп калат да. Туура эмес келип калат. Салам алейкум, Байман мырза. Конкретно кайсы спорт менен машыктыңыз эле? Спорт жака чабыш деп эле. Жок, мындай болайын деген, бирок ал боло албай калдым да. А так боксер болуп, ушундай немеге күрөшкө чыгайын деген оюм бар эле, бирок ал максатым ишке ашпай калды. Кош келдиңиз биздин студияга. Сиздин мындай бийик бир максатыңыз барбы? Ошо бир максатыңыз болсо айта кетсеңиз. Алдыга койгон кандай максатыңыз бар? Мен алдыга койгон максаттарым бар, бирок айтсам жете албайм да. Азамат, туура. Чынын айтайын, айтсам жете албай калам. Анан өзүм сыр боюнча кала берсин. Жаңыл мырзага айтасызбы ошону? Балким туура келип калса. Туура келип калса. Азыр эле айтып ийбеңиз биринчи чайда эле. Келиңиз. Саламатсызбы, Баяман мырза, кош келипсиз. Мен айтат элем, бул жерге келиш бул аябай чоң эрдик. Сонун айымды тандап келдиңиз. Анан баарыңар эле суроолорду берип, мындай шаштырып, коркута бербегиле. Мен ойлойм, бул жөнөкөй эле, эң жөнөкөй, кичипейил кыргыздын мыкты жигит экен. Жумуш менен эле алек болгон, анан өкөө Жаңыл мырза өкөө жакшы сүйлөшүп кетсе, мен ойлойм Жаңыл мырза өзү ошол өзүнүн русласына салып, өзү тартып кетет деп мен ойлойм да. Ошондой айым керек окшойт сизге, тың айым керек беле? А сиз өзүңүз токтоо экенсиз, анан өкөр аябай топ келишип атасыңар, мына келбетиңер да окшош кетет экен. Бактылуу болгула. Өкөр жакшы таанышып, чайыңар улансын. Рахмат, азыр бул жерден тагыраак болуш үчүн кошумчалап кетейин. Негизи эле азыр сүйлөп кеткенимди атпайсыздарбы? Наоборот, менден күчтүү бала болушун каалайм да, мындай лидер болуп, жоопкерчиликти өзүнө алып, мага ошондой балдар көбүрөөк жагат. А сиз өзүңүз анда алсыз болушуңуз керек да. Сизди уже баары күчтүү айым бүт жака жетишкен мырза айым деп. Ти мырзаны биз билдик, бизде лидерби же лидер эмеспи экен. Ошондуктан балким бул мырза сүйлөйт жаңы. Жок, айткым келген нерсе болгону мындай сүйлөп кетип деп атпайсызбы? Наоборот, мага мындай менден күчтүүрөөк балдар жагат деген. Сүйлөгөн жагы эмес, баардык жашоодогу позициясы ооба. Лидер бул. Бул мырза алсыз көрүнгөн жок биз. Күчтүү эле көрүнгөн. Жок, алсыз эмес, кичипейил жөнөкөй мырза окшойт деп атам да. Кудуңдап шудуңдабаганчы. Сүйлөгөндөрү мырзага хоп деп үйлөнгөндө акча берип турса, мына сүйүнүп эле башын. Балким болушу мүмкүн. Негизи сүйлөгөндөрү, элдерге суроо бергенде жооп бергендери жакшы экен, байкеники. Сонун эле ойлонот экен. Анан азыр просто толуктап кетким келди да. Мындай лидер эле адамдарды
жаңыл мырза, бул мырзабыз дагы өзүнө ишенген, карабайсың мындай расслабленно отурат да, монтип жана албайчы. Расслабленно өзүнө ишенген мырза экен. Ичинде бүт баары ичинде да, күчтүн баары ичинде болот мырзалардыкычы. А биздики сыртыбызда болушу мүмкүн. Булардыкы ичинде болот. Аябай эле жөнөкөй болгону менен ошол жөнөкөйлүк дагы күчтүүлүктүн белгиси да. Андыктан мен күчтүү эле мырза деп ойлойм. Мен деле ошентип эле ойлоп атам, болгону айттым. Кошумчалап кеттим. Эми жаңыл мырза алтыны мен угуп койду. Бой көтөрмөй жок. Эми простой болобуз. Сону мырза келди. Кылыктарыбызды ашыкча таштайбыз, а то бизге окшоп отуруп каласыңар 33-34-кө чыгыпчы. Андыктан сону мырза келди, эми калганы өзүңөрдөн зависит. Аракет кылгыла. Чоң рахмат. Бирок азырда кечиресиздер, токтой кетейинчи. Негизи бой көтөргөн дегенди биздин катышуучулар өздөрү баш болуп айтканы туура эмес деп ойлойм. Мен өзүмүн, балким ал сиздердин оюңуздар, бирок негизи даже көрүүчүлөр деле бой көтөргөн деп, мен бой көтөргөн адамды өзүмө такыр эсептебейм. Мен аябай жөнөкөй кызмын, болгону эми ойлорубуз дал келиш керек да. Жашоого мен сага айткан жокмун лично. Негизи кыздардай болуп бой көтөрбөй деп атам. Негизи жалпысынан айтып атам. Сага эмес алтын. Бизге окшоп 33-35ке чейин калып кетпе деген сөздүн чоң терең мааниси бар. Биякта биз Нурмат мырза сүйлөйт экен, охрана кылып койбойлу анда мындай. Биякта форма кийгизип коюп койбойлу, мындай охрана жакшы жашат го. Келиңиз. Мырза, менде бир суроо бар эле. Жаңы эле биз Төлөгөн мырзага чалдык. Ошол моментти мен байкап калдым. Сиздин сүйүүңүз Төлөгөнгө дагы барбы? Анан кандай болуп калат эгерде сиз макул болсоңуз? Бул жерде айттым, мен эч кандай сүйүү жок. Мен аны байке катары, жан дүйнөсү таза адам катары аябай сыйлайм. Бул жактан деле азыр мамиле эмес, биз чайга кетатак. Бул байке мени билиш керек, мен байкени билишим керек. Ошондуктан азыр олуттуу деле коркунучтуу нерсе жок. Бул жерде айтып кеткендей, эч кандай жаңыл мырзанын Төлөгөн мырзага чувствосы жок. Мен билишимче, мен байкап тоого барганда деле байкагам. Болгон Төлөгөн мырзанын чувствосы жаңыл мырзага аябай күчтүү. Чындык да бул. Жанына жок. Мен жаңыл мырзанын жанына келип отуруп алсам, мен жаман көзү менен карап бут жакка жылчыды. Ушинтип жылдырган да. Так что жаңыл мырзада эч кандай чувство жок. Бирок конкуренция бар сизде. Ооба, мен да кошулуп кетким келди. Ошол эгерде ошол убакытка кайткан болсок, кайта турган болсок, Төлөгөн мырза менен жаңыл мырза айым экөө чыкканда, жаңыл мырза негизи токтоткон. Негизи инициатива жаңыл мырза тараптан кеткен. Мен ойлойм, эгерде жаңыл мырзага да аябай чындап сезимдери бар болсо, бул токтотпойт болчу. Жана өзүнүн бактысы үчүн күрөшмөк деп ойлойм. Жана азыр эми талапкер келип отурат, ошол теманы ачпай эле койсок жакшы болот го деп ойлойм. Жаңыл мырза эгерде жактырса, анда өкөнкү уланмак Төлөгөн байкен. А бирок Төлөгөн байкенин жаңыл мырзага сезимдери бар экен, баарыбыз эле байкайбыз. Ошон үчүн талапкер мырза, сиз болушунча аракет кылыңыз. Жаңыл мырзага да жакшы мамиле кылып жүргөн Төлөгөн мырза бар, катышуучубуз бизден. Ошон үчүн эми бул жерден экөөңүздөрдүн бирөөсүн жок дегенде жактырар жаңыл мырза. Assalamu alaikum. Байван, кош келипсиң. Кайсы салга барасың деп коем. Эми жаңыл мырза өзүнө ишенген, чечкиндүү, айткан сөзүнөн кайтпаган, баягы аялдык аурасы күчтүү айым. Ошого сага суроо да. Мындай алдыдагы максаттарын билип алып, ошо менен жашап, өзүңдүн мурунку максаттарыңды тыштайсыңбы? Кандай кылып аласызбы? Мисалы, жаңыл мырзанын максаттарын колдоп, өзүңүздүн максаттарыңыз жаңыл мырзага жакпай калса, ошону таштаганга даярсызбы? Мисалы, эмерек жасаганың жакпайт, сен лидер болушуң керек десе. Эми эмерек жасаган адам деле лидер да негизичи. Эмерек жасаганың жакпайт, башка кесип танда десе. Жок, мен өзүм андай дегеним себеби бул кесипти мен өзүм тандагам. Өзүмгө жагат, өзүм ишим менен иштейм. Анын эч тийшеси жок деп ойлойм. Мисалы, кээ бир балдар бар да, бир жолу менин дос балам мен убагында эл кызматына жүрүп тамада болуп жүрчүмүн да. Анан тамада болом деп мени ээрчиди 1-2 ай. Анан 3-ай келбей калды да. Анан эмне болду, эмне келбей калдың десем, бир сүйлөшүп жүргөн кызым бар эле, ошол мен сүйлөшүп атсам, апасына да тамадалар жакпайт экен, өзүнө да тамадалар жакпайт экен деп кетип калган да бала.
анан мен аябай мындай башкача эле болуп калгам да тиги балагачы. Ошол негизи эми мен айткам, эми ачык эле айткам, мен сен деген анда вообще бул жигиттик сапатка жатпай калат. Эгерде өзүңдүн максатыңды өзүң тандай албасаң, өзүң максатың менен кете албасаң, анда аялың максаты менен жашайт экенсиң дегенчи. Бул жерде мен эч качан кандай адам болбосун, анын кызыкчылыктарын, каалоолорун четке какпайм. Кандай жумуш болсо деле өзүнө жагып атабы, ошодон адал ырыскы таап атабы, мен сыйлайм да. Эмнеге кызыгат, кандай спортко кызыгат, мен эч кимди чектегим келбейт, мени да чектешин каалабайм. Ошондуктан кандай иштейт мага баары бир ал нерсеси, канча табат, бирок эми мен тандаган адам жакшы эле аракетчил болушу керек деп ойлойм. Андан сырткары ошол мени да чектебеш керек, эң башкысы. Түшүнүшүп, жан дүйнөлөрүбүз дал келип, ойлонгон ойлору, жооптору мага дал келип атса, эң башкысы ошол да. Мага анан сөзсүз өзүн алып жүргөнү дагы мындай коомдо кандай алып жүрөт, досторунун жанында. Буну эмнеге айтып атам? Анткени менин да досторум бар, менин деле көпчүлүк досторум турмушка чыккан. Алгыстардын жанында жакшы сүйлөйт дагы, башка жакка барганда аябай орой болуп, ушундай балдар жакпайт да, элдин жанында кооз сүйлөп коюп, мындай эл жок жерде мындай өзүн жакшы эмес алып жүргөн балдар жакпайт мага. Жана менин дос балам туура эле кылдыбы, ошондо кыздарга суроо берейинчи. Мен түшүнөм, акча жетпей атып, анан кой башка ишке мындай биз эми үй бүлөнү бага албай атса, же жардамдашып, же бирок башка иш тандаган нет, ал өзүнүн сүйүктүү тамада деле баарынын колунан келбейт го. Например, шиферди каккан баарынын колунан келет, а тамада деле ал баарынын колунан келбейт деп ойлойм. Ошо негизи Менин оюм боюнча, значит, ал өзү каалаган эмес да. Чын дилинен каалаган эмес, ошон үчүн сөзгө бурулуп эле кетип калды го дейм. Өзү например кааласа деле таштады да ошол кыз айткан үчүн. Кыз эми ал таштаган туура эмес, бирок кыз тараптан дагы туура эмес да. Аны сен жумушуңду таштанын, мен айтканды кыл деген, это уже башкарып кетип атат. Менин оюм боюнча, негизи адам өзүнүн жакшы көргөн жумушун кылып атса, мисалы мага мырза келип, мен ушундай жумушум бар, мен айтып атпаймынбы азыр мен 150 миңден гана өйдөн депчи, бирок мен ал нерсеге такалбайм да, финансыгачы. Менин айтканымдын себеби ошол жерде сөз келгенде айтып коеюн, кастингде мага суроо берилген, канча табасыз деп. Мен айткам 150 миңден деп. Анда сизге келе турган мырза канча табыш керек дегенде, өзүнө уверенность болуш үчүн мырзанын менден көбүрөөк жогору табыш керек деп, анан ошондон сөз калып кеткен да. Мен ал нерсеге деле көп такалбайм. Эгерде мырза жакшы адам болсо, жакшы мырзалык өзүнүн түшүнүгү жана мүнөзү болсо, канча тапсын, берекесин берсин да, самое главное. И монча тап, мондай өзгөрт, кесибиңди ташта деп дагы мен ал адамды кыйнамак эмес болчумун. Туура эмес. Да. Келиңиздер, сөз сиздерде. Анда бул суроо эмес эми. Да, башка сурооңуз барбы? Талапкер мырза, Баяман мырза. Мен негизи ойлойт элем, мындай жашоодо энди бири-бирин түшүнүп, энди турмуш кургандан кийин биринде өйдө, биринде ылдый болот, жакшы жаман күндөр болот. Мен именно ошол моментти неме кылат элем, эске алат элем. Ошол кыйынчылык келгенде бири-бирин кичине болсо да түшүнүп койсо, балким болуп кетеби деген ойлор келип калат да, жашоодо анткени көрүп эле жүрөбүз да. Анан кээде болуп калат, чын эле же болбой калат, эркек кишиде энди постоянно баардык жоопкерчилик эркек кишинин мойнунда болгондон кийин бирде өйдө бирде ылдый болуп турат. Ооба, туура. Бул мага суроо? Сизге эле суроо, ошо өйдө ылдый болсо дагы чыдайсызбы ошол нерсе? Негизи ар бир адамдын жашоосунда өйдө ылдый болуп турат. Бардык нерсени Кудайга ишенип кабыл алыш керек, аракет кылыш керек, ошол эле. Жанынан кандай экен Жаңыл мырза? Жакшы. Бир эле сөз айтып коесузбу мындай? Кандай? Жок, молодец, ушунчалык неме кылып атат. Кичине толкунданып атат окшойсуз, а? Ооба. Мындай видеодон көргөндөй деле экен, мындай видеодон кандай болсо ошондой эле экен. Сүйлөгөн сөздөрүчү? Жагып атабы баары? Көңүлгө толуп атабы? Үйлөнгөнгө дайырсыз үйлөндүрүп койсо. Эми убакыт көрсөтөт, буюрса. Бири-бирибизди түшүнүп дегендей көрөлү. Айтып кеттиңиз, өзүмдү романтикмин деп эсептейм дедиңиз. Жаңыл мырза өзүнүз романтик балдар, көбүрөөк сүйлөшөт романтик балдар менен. Анан сиздин бул жолку аракетиңиз өтө эле катуу болуш керек го дейм.
Буюрса. Бирок анан 101 роза алып келип, 1000 роза алып келип дагы көп эме болбойбуз, расход болбойбуз. Азыр ушул жерден учурдан пайдаланып айтып кетейинчи. Негизи гүл деле, белек деле аябай биринчи орунда турбайт менимченчи. Эгерде адамдын ойлонгон ою сага дал келбей атса, жан дүйнөсү төп келбей атса, бүт нерсени берсе дагы мындай ал адамга эле боорум ачыт да. Мен наоборот айтам балдарга, вообще мага эч нерсе бербегиле депчи. Ошол сизге деле биринчи жан дүйнөңүз жагыш керек, ойлоруңуз жагыш керек. Ошол. Сиз ошол мындай карыз болуп калбайын деген сыяктуу принцип болот го ошондо? Бир чети сен татыктуу деп бергизи келип берип атса, эми алган жагымдуу албетте. Бирок ошол эле учурда мен деле ар бир сом кандай табылат, ар бир менетти баалайм. Ошондуктан мындай гүл менен, белек менен адамдын көңүлүн алам дебеш керек да, мен оюмчачы. Биринчи ошол акыл эзи дал келиш керек, жүрүм туруму, ойлору, жан дүйнөсү дал келсе эле анан баардык нерсесин кабыл алабыз. Жаңыл мырза бир советим да, көп оправдываться ете бербеңизчи. Слишком сиз жакшы кызсыз, аны баарыбыз билебиз, аны көрүп турабыз, сезебиз, көрөбүз дегендей. Бирок сильно оправдываться этесиз да. Ар бир сөзгө аны монтип эметип чыгып келип, нет, я не такая, я хорошая дегендин адам, любой эле адам өзү кандай болсо ошол нерсени сизден көрөт. Ал нерсени унутпаңыз. Комментарийге деле көп көңүл бурбаңыз. Сиз сильно слишком эле ошол нерсеге көңүл буруп, ар бир комментарийге сиз жана чогултуп келип, мокта как будто үйдө изучать стихотворениени учить эткендей эле келип туруп айткандай болосуз да. Сиздин оправданияңыз, сиздин нервиңиз этого не стоит. Рахмат. Рахмат оюңузга. Бирок мен комментарий вообще окубайм. Башында жаңы башталганда окучумун. Адамдын менен чогуу жашабай туруп, мынтип минтпеңиз, тигинтпеңиз деп айткан нерсе мага чындыгында жакпайт. Бул сиздин жеке оюңуз. Жана ошондой эле элдердин ою. Мен өзүмдүн оюму кандай сезип атсам, кандай туюп атсам, ошол нерсени айтам. Атак бирөөгө жагынып калайын деген адам эмесмин. Чын жүрөктөн айтыңыз, жагынбайм. Вот суу, просто вот воду можно Мадина жаккан айтып атат. Прям хорошо говоришь, оказывается. Биринчиден, Баяман мырза өтө жөнөкөй, красавчик бала экен деп ойлойм. Өз сөзү менен деле баарын түшүндүрдү. Экинчиден, мен кыздарга айта кетейин, биз мисалы сиздерге бир эле гүл даже алып келсек, силер рахмат деп, разы болуп, сен красавчиксиң деп айтсаңар, биз сиздерди 10 эсе күчтүү сүйөбүз да. Эмкиде 10 эсе көп белектерди тапшырыбыз келет. Ошондуктан мен оюмча сиз кичине разы кылып, рахмат деп айтып койсоңор, мен оюмча ооба келгенде эле айткам, гүлдөрүңүз сонун экен, рахмат деп дагы да айта кетейин. Рахмат. Баяманга кол чаап койчу, молодец. Все нормально. Рахмат, атаң ушундай сонун гүлдөрдү келип алып мени тандап келгениңиз үчүн. Анткени тандоо деле чоң нерсе да. Атайын ушул адамдын жан дүйнөсү жакты, ойлору жакты деп тандап келген деле. Демек, сенин жакшы сапаттарың көрүп алатса, сени кээ бирлер жаман көрүп атса дагы, сендеги баалуулукту көрө билип атса, демек бул дагы жакшы адам деп ойлойм. Ошон үчүн мен чайга чыгам. Анан жана айтып өтүп кеткендей эле, мисалы сиз Төлөгөн мырза менен да чайга чыкканда ал эмне кылса кайра жооп берип, кайра ошол ал канча акча коротсо ошону сиз деле коротуп атпадыңызбы? Негизи бул нерсе деле туура эмес деп ойлойм да. Анткени эки нерсе менен айымдар гүл алат да. Бири тааныш убагында ошо орусча айтканда внимание алат. Ал эми бир кыз болот. Ал балким сиз мисалы талапкерди жакшы көрбөй туруп, жакшы көрөм, сени сүйөм, сени жактырам деп туруп белегин алсаңыз, бул кичине туура эмес алдамчылыкка кирип калат да. Бирок мырза өзү көңүлү менен келип чайга алып барып атса, өз көңүлү менен гүл берип атса, сиз Төлөгөн мырзага жооп бергендей жооп бериштин кажети жок го деп ойлойм да. Ошон үчүн эң кыскасы алдабаңыз, болду. Ошон үчүн берип атабы бала, алып бериңиз, болду. Потому что биз жашоодо баарыбыз идеалдуу эмеспиз. Анткени баарыбыздын кемчилигибиз бар. Ошол кемчилик менен биз бири-бирибизди сүйөбүз да. Жаңыл мырза, главное өзүңдү должна сезе бербечи. Сен мыктайымсың, сулайымсың. Ошон үчүн сага внимание болду, аны как должно эле принимать этип, рахматыңды айтып кое бер. Как должна сезбе өзүңдү. Мына көрдүңүзбү, Баяман мырза, бизде улуу апаларыбыз бар, улуу агаларыбыз бар. Булар баарын ордуна коет. Бизде ошон үчүн бул реалити долбоор да. Эми адам өзүнүн катасын мойнуна алган адам ал алдыга кетти, өстү да.
Ошон үчүн биз бирибиздин катабызды мойнубузга алып эле баарыбыз өсүп кеттик. Сүйлөгөн жагынан да күчтүүбүз, акыл айткан жагынан да күчтүүбүз, баардык жагынан күчтүүбүз да. Анан сиз да биздин арабызга кошулуп атпайсызбы? Ошон үчүн сиз деле күчтүү болуп каласыз деген ниеттемин меникиде. Бүгүн дагы эфирдин соңунда биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Air Baby балдар жалаяктары ар бир үйдө болсун, ар бир наристеде колдонулсун. Air Baby. Жана биздин дагы бир демөөрчүбүздү Демирбанкты айтып косуп элизай. Дагы бир демөөрчүбүз Демирбанкка чоң ыраазычылык билдиребиз. Көңүл бургула, Демирбанк жазгы акциясын баштайт. Демирбанк өздөрүнүн кардарларын ойлоп, пайыздык ченди төмөндөттү. Эми маанилүү сатып алууларды кийинкиге жылдырбай, 18,99% менен насыя алып, өз кыялыңызды орундатканга жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болдуңуз. Акция 31 майга чейин уланат. Насыя алуу үчүн Демирбанк тиркемесине түздөн-түз кайрылыңыз жана максаттарыңызды ишке ашырыңыз. Бүгүн дагы Баяман мырза албетте өзүнүн жактырган айымына коркпостон кадам таштап келип отурат. Бул дагы жигиттик чоң эрдик деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз талапкер болуп өз бактыңызды биз жолуктук долбоорунан табам десеңиз, анда Баяман мырзадай болуп келиңиз, биз сиздерге жардам бергенге аракет кылабыз. Сиздерге ийгилик болсун. Акыл айым айтып кеткендей, сизге кандай белек кылса, демек сиз ошого татыктуусуз. Ошону туура жагынан кабыл алып, мамилени улантканга дагы аракет кылыңыздар. Сиздерден жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Эми сезим деген, сүйүү деген ушундай экен, бардыгы акырындык менен куралат экен. Бирок кээ бир адамдарда дароо жактыруу, бир көрүп сүйүп калуу деген да сезимдер болот. Ал сезимдер менен да бизде баш кошкон катышуучуларды унутпасак керек. Экинчи сезондун катышуучулары булар бизде Ислам менен Назира дегенди да биздин көрүүчүлөр унутпаса керек. Алар бири-бирин эфирден бир көрүп сүйүп калышкан. Азыр алардын баласы бар, биздин неберебиз бар десек болот. Ошондуктан бүгүнкү эфирде биз Ислам менен Назирага дагы ысык салам айтып кетебиз. Барыңыздар ошондой сүйүп каалайбыз демекчимин. Урматтуу көрүүчүлөр, катышуучу болуп, талапкер болуп келем десеңиздер, ар дайым биздин эшигибиз ачык. Алдыда редакциянын номери менен тыгыз байланышканга аракетиңиздерди болушунча кылыңыздар. Ар бир үйдө тынччылык болсун, ар бир үйдө бактылуулук болсун, ар бир үйдө наристелердин үнү жаңырып көбөйө берсин. Кыргызстан 50 миллион, 100 миллионго жетелиден жакшы ниетте кол чаап коелу келиңиздер. Ал эми биз жолуктук долбоору ар дайым өз кызматын сиздер менен биргеликте алып бара берет. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бул сөздү жатташыңыз керек. Өкмөттүн мамилеңер кандай болду? Аны эртеңки чыгарылышта билели, Гүлназ айым жок. Эми биз колдон келишинче өз ишибизди, өз аракетибизди кылабыз. Эки жолго түшүүдөй болуп атат. Эртеңки эфирде көрүшкөнчө билгиче сак саламатта туруңуздар. Биз жолуктук.